Өткөн жумада чиновниктер депутаттарды сотко бергени тууралуу маалымат тарады. Эске салсак, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кадыр баркын коргоп миллиондогон сомго доо койгон моотага айланды. Атамбаев өзү баштап журналисттерди, сайттарды, юристтерди сотко берип, койгон доосу биринен бири ашып, рекорддук чекке жетип турду. Атамбаевден кем калбаган шоопур Икрам Илмиянов Уран Ботобековду 1 миллион 800 миң сомго сотко берсе, Вечерний Бишкек гезитин 10 миллион сомго сотко берген. Икрамдан калбайын деген Албек Ибраимов ала барман деген сөз үчүн Өмүрбек Текебаевди 1 миллион сомго сотко берген эсибизде. Жакында эле ызы чуунун артынан кызматтан кеткен мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Талайгүл Исакунова депутат Аида Касмалиеваны сотко бериши мүмкүндүгүн BBC-ге билдирди. Исакунова кадыр баркын канча миллионго баалайт азырынча белгисиз. Касмалиева ар бир айткан сөзүнө жооп бериши керек. Бирок саясий аренаны пайдаланып тастыкталбаган, коомчулук анализ кылбай кабыл алчу маалыматтарды жарыялады. Мында ал журналисттик технологияны колдонду. Мени чет өлкөгө үй бүлөсү менен мамлекеттин эсебинен чыкты деген билдирүүсү коомчулукту дүрбөттү. Бул боюнча калтырбайм. Кандай жол болбосун ар намысымды коргойм. Мүмкүн сотто жолугам. Депутат Аида Касмалиева министрдин сотко берүү тууралуу пикирине комментарий берүүдөн баш тартты. Касмалиева сотко берелектигин берсе, анан өз оюмду айтам дейт. Экс-министр Исакунова менен депутат Касмалиеванын соттошуусу арсар болуп турса, байланыш агенттигинин директору Бакыт Шаршембиев менен депутат Рыскелди Момбековдун соту жакында Сокулук райондук сотунда башталат. Чиновник депутатты кадырымды кайтыш кылды деп миллион сомдук доо койгон. Эки талап коюп атам. Маалымат каражаттары аркылуу ачык кечирим сурасын, моралдык зыянды кайтарсын. Моралдык зыяндын эсебин сот чечет. Балким 50 миң сом болобу же башка сумма коюлабы, чечимди сот кабыл алат. Мага ал маанилүү эмес, акчанын кереги жок. Сот өндүрүп берген күндө деле аны кайрымдуулукка жумшайм. Мен анын пленардык жыйында жана маалымат каражаттарында коомчулукка туура эмес маалымат жеткирип, кара пиар кылган үчүн кадыр баркымды коргоп берүү өтүнүчү менен сотко кайрылдым. Депутат Рыскелди Момбеков чиновниктин доосу тууралуу кайсы сот болбосун жолугушууга даяр экенин, бирок алгач Бакыт Шаршембиев кадыр баркы 1 миллион сом турганын тастыктап бериши керек дейт. Мен үчүн кызык, эми сотко бериптир, соттон жолугушам, ал жигит менен ошол өзү келсе мен өзүм да барат болчумун. Мен дагы ошол чиновник менен соттошкум келип жүргөн, анан мендеги